тойго жөнөдүм. Бул жакта Кыргызстандагыдай байма-бай той болбойт, бирок мен келгенден бери ушул экинчи жолу тойго барышым. Кыргызстандагыдай эле той, бирок бүгүн ошондой той болсо дагы жаңы адамдар менен таанышып, сиздерге тааныштырганга аракет кылайын. Тойдон көрүшөлү. Азыр 7-ге 15 калды. Дагы канча күтөбүз билбейм. Айтор кыргыз Америкада эмес, айда болсо деле ар дайым кечигип жүрөт окшойбуз. Мына күтүү залында атайын адамдар көп эле топтолуп калышты, дагы келишет астыда. Ушул жерде кыргыздардын тойлору ар дайым ушул жерде болот экен. Бул жакта болсо татынакай болуп жасанып, Америкадагы апалар аябай активдүү жүрүшөт. Эрте келишиптир, жада калса бизден дагы эрте келишиптир. Берип койдум, паспорттун 4 күнгө дайын келет. Бериш керек деп ойлойм. Мына ушунун баардыгы кыргыз, аябай кыргыз көп экен. Как будто Бишкектегидей эле тойда баардыгы кыргыз. Кадимки эле ассалому алейкум, кыргыз эле саламатсызбы, хай, па, hello жок бул жерде. Кылыч байкеге бүгүн эмне кылабыз? 55 жаш. Кылыч байкени келгенден бери эле тааныйм Чикагого. Ар дайым патриот, жарокер, эли үчүн, жери үчүн күйгөн байке, Кылыч байке. Туулган күнүңүз, бүгүнкү өздүк майрамыңыз 55 жаштуулук болсун. Ар дайым жаркырап, жайнап жүрүңүз. Урматтуу достор, мына мен жанымда азыр Акыл байке, анан Чолпон эже бүгүнкү тойдун дагы коноктору экен. Чолпон эже Акыл байке Чикагого келгенине канча болду? Бир 7-8 ай болуп калды, Кандайынан жагып атабы? Меники жагып атам. Жана тамашалап айттым эле, мен жашай турган жер экен деп. Көбүнчө бул жака келгендер Америкада ушул мен жашай турган, мен үчүн жаралган турбайбы, мен үчүн курулган турбайбы деп ойлошот экен. Сиздер дагы ошентип ойлодуңуздарбы, Эми Америкага келиштин жолу өтө татаал, сырттан киргизбейт экен, тартип катуу экен. Ошон үчүн бул жакка келген Америкада жашап калган адамдар ушул шансты аябай жогору баалап, ошол менен сыймыктанат экен. Бул деген карап көргөндө бул чындап эле ушул сыймыктанып турган нерсе. Дүйнөнүн эң жакшы өлкөсү. Эркиндик, закондордун баары иштейт экен, мыйзамдардын баары иштеп, тартип жакшы сакталат экен. Ошонусу жагып атам. Кыргызстанды сагындыңыздарбы? Жок, азыр пока сагына элекмин. Ал убакка жете элек окшойбуз. Бул жактагы келип впечатлениялар пока толуп ташып, абдан токтой элек да. Анан кийин сагына турган убактага келип калат. Эми эжеден сурайын. Муну жакын тагып алыңыз. Мына жерде Кыргызстанда тоолорго чыкканда аябай жакшы көрчүмүн. Сыртта жамгыр жаап атабы, кар жаап атабы, эмне болуп атабы, кеттик деп эле акылды жүр деп эле тоого чыгып кетчүбүз да. Ошону аябай сагындым. Sanatçının maksatlarına astılar.
Ушул жерден алыстан жүрөбүз, баарыбыз. Жанагы чыкыргандан эле сен деп мындай тизмелеп чыкырмадым. Жанагындай эле жарыя кылып, ушул бир мүмкүн болсо көбүрөөк киши келсе экен, чогулуп бир маңдай тескей отуруп, чай ичсек экен, жакшы тилектерди, жакшы сөздөрдү айтышсак экен, жакшы ырларды ырдасак экен. Деги эле бири-бирибиз менен тааныбагандар таанышсак экен, сырдашсак экен, сыйлашсак экен деген ой менен ушундай уюштурдум. Мына азыр мен келген аталардын аксакалдарынын столу мен тааныштырып кетейин. Бул Токтор байке, Токтор байкенин байбичеси Гүланд эже бул жакта отурат. Бул жактан апабыз, атыңыз ким апа? Турсун эже. Кимдин эмессиз? Кимдин? Айбектин апасы. Аселдин. Айбектин апасы, Аселдин кайненеси. Бул жакта Эсен байкени таныдыңыздар. Менин карманым десем болот. Мен ушу менин биздин YouTube канал аркылуу жылдыз болгон эжелер. Мына Эсен байкенин байбичеси Эсен байкени эсен кылгандагы ушул эже. Эже кандайсыз? Жакшы. Мен атым Маржа, жакшы. Анан бакы Эсен байке эме бакы адамдардын оозунда, элдин оозунда элек жок дейт да, тартылып чыккан экен. Ар кандай сөздөр жазылды комментарийлерге. Анан сиз капа болгон жоксузбу? Жок. Жүрөгүңүз ооруган жокпу? Жок, ооруйт. Анткени деген Эсен байкенин адресине эми бул майы тармагындагы кандай десем ушул азыркылардын мүмкүн жумушунун жыйынтыгы келип аткандыр. Бирок Эсен байке кезинде аябай жакшы кызмат өтөгөн экен да. Аябай жакшы сөздөрдү айтып атышты. Адам болгондон ар кандай сөздөр чыгат экен да, эң негизи Кудайдын көзү түз болсун. Ошол. Мейли. Жакшы эс алыңыздар. Бул жакта болсо мына Ишенбек ажы деп биринчи ушул байкедагы биздин бир пикникте бата берип, эсиңиздерде болсо керек, Анан албетте ошол ошондо деген 1 сентябрь 2018 жыл болчу. Ошо биздеги Чикагодо жайгашкан кыргыздардын иштеген балдардын ушу шартына ылайык ушул 1 сентябрда ошол өткөрдүк эле. Ошондо келип сиз менден интервью алгансыз, я это помню. Эми барыңыздарга ийгилик. Мына бүгүн 24 март 2019 жылы Кылыч Кыргыз деген ушундай атактуу биздин блогерибиз Facebook'тагы анан деген ошол Америкада ошо Кыргызстандын экономикасы үчүн аябай жакшы эмгектенип жүргөн Кылыч бүгүн 55 жашка чыгып ушундай кыргыздарды жыйып, ушундай дасторконду жайып жакшынакай тилек кылып аткан экен. Ошо биз батабызды берели деп чоң кишибиз аралашып келип калдык. Менин байбичем бул киши. Мынакей. Анархан Кубанычбековна. Сизге рахмат Гүлайым. Дагы эле ишиң илгерилей берсин. Чоң рахмат. Мен бул жагында мына татынакай сонун кийинип келген апабыз. Кандайсыз, апа? Ким эле сонун кийинип келиптирсиз? Элечектерди кийип, мындай ресторандын ичине баш бакканда эле сиздин элечегиңиз көрүнүп атат. Кимдин апасыз? Жума деген бала. Жумабай байкенин. Жумабай байкенин, Жумабай байкенин неме апасы турбайсызбы? Өмүрүңүз узак болсун, жакшы эс алыңыздар. Бул апаларды көрсөтөйүн эми. Апа, сиздин атыңыз ким? Менин атым Роза, 43 жыл драма театрда режиссердин жардамчысы болуп иштегем. Кызымдын аты Айзада, уулумдун аты Азамат. Кичи жылсаңыз экөөбүз отуралы. Келе кой. Анан ошо 3 жылдан бери бул жактамын. Мурда келип кетип турчумун, анан 3 жылдан бери кызым биротоло алып алган биякта. Силерди кечүүбүдө көргөм YouTube'дан.
дайыма көрүп турам, искусствонун кишилери өзү кызыгып турасың да. Ооба. Кубанычтабыз, кылычыбыз, кылыч деген жигитибиздин туулган күнүнө келип, ушундай жарык маанайда тосуп атабыз. Ошо рахмат ал. Мейли. Апа, сиз өзүңүз тааныштырып кетиңиз. Мен атым Үмү Гүлсен. Үсен апасы болом. Кимди? Үсен агайдын. Үсен агайдын апасысызбы? Үсен агайдын апасы болом. Бүгүн 55 жылдык юбилейге келдик. Той болуп атат. Тойго катышып отурабыз. Жакшы маанайбыз. Той жакшы. Жакшы эс алыңыздар, бардыгыңыздар. Апалардын стол аябагындай көп. Мынакей апалар кол болголап коюңуздар. Ар бир столду тааныштырып чыгайын, Кандайсыз? Наконец-то мен сизди туттум. Аппа. Бул байке. Атыңыз ким эле байке? Максат. Максат байке. Максат байке өзү мындай да. Сизди көрсөм эле күлкүм келип атат, эмнеге? Я. Сизди көрсөм эле күлкүм келип атат мен. Я, значит, улыбка вызываешь. Это хорошо. Бирок сизчи, чын айтайынбы, аябай талант экенсиз. Аябай сонун талант экенсиз да. Күлдүр. Уккан жок. Кайра айтпайчы. Максат байке менен ушул бир жерде Максат байкенин үйүндө конокто болдук биз. Максат байке менин кана келинчегиңиз? Ал башка жакка конок келди. Дайыр подружкасы чакырып койгон, ошол жака Казакстандан келген да. Аябай сонун талант экен Максат байке. Ушул талантты өркүндөтүп сахнага чыгып сиз эме кылышыңыз керек. Аябай күлдүрөт Максат байкечи. Рахмат. Ошентебизби? Иә. Жакшы, рахмат. Тамаклар таттуу болсун. Ушул ой тилек максаттардын баары орундалсын. Быйыл Кудай буйрса 55ке чыгып күлдүрөтүп той берип атсаңыз, 55 күндөн кийин документти бүттү деген жакшылыктуу сүйүнүчтүү кабар алган, Кудай ошол. Башыңыз андай бийик болсун, байке. Могу кудус тебетейди сизге атайын алып келдим. Жана ежелдүү берекелер колуңузга тапшырган. Чемпион менен күнүгүп болсо Кудай буйрса Кыргызстанга барганда беребиз. Тойго Кыргызстандан келе албай калгандар ар дайым ушинтип видео куттуктоо менен куттукташат. Азыр дагы Кылыч байкенин атасы, апасы, жакын туугандары куттукташат. Чачылган рызкыңды таап жеп, жакшылык тилейбиз. Тынччылык болсун, өмүрүңөр узун болуп, дайыма майрамдагыдай көңүлүңөр ачык болсун. Аман болгула, бар болгула, рахмат ошолордун баарысына. Кол чабалар, урматтуу туугандар, баласынын 55 жаш мааракесин көрүү бул дөөлөт. Баарыбызды ушул дөөлөткө жеткирген болсун. Кийинки болуп Кылыч байкенин үй бүлөсү калат деп айтат. Кылыч туулган күнүң кут болсун. Өмүрүң узун болуп, ден соолугуң чың болуп, ишиңде ийгилик болсун. Уул кыздарыбыздын кадырлуу атасы болуп, төрүбүздөн көп болуп жүрө бергин. Кылычтын бүгүнкү туулган күнүн куттуктап келген агалар, ийнилер, эжелер, сиңдилер, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кылычтын сый, урматын көрүп
кадырлуу конок болуп кетиңиздер. Ата туылған күніңіздер менен 55 жаш кутман кураңыз куттуу болсун. Сизге кааларыбыз чынымен сол узун өмүр. Апам экөөңүздөр ар дайым биздин төлүбүздө сый урматыбызды көрүп, эл ичинде жүрө бериңиздер. Биз атабыздын жанында болбосок дагы колдоп, куттуктап, жакшылык менен тең бөлүшүп келген конокторго чоң рахмат. Ата туулган күнүңүз менен сизди ушул 55 жаш кутман курагыңыз менен куттуктаймын. Сизге кааларым соолук, узун өмүр, эч качан оорубаңыз, ар дайым биздин жаныбызда, маңдайыбызда жүрө бериңиз. Кайсы жакта жүрсөңүз дагы ар дайым аман болуңуз. Баарыңыздарга чоң салам. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Çok rahmat. Ne deyiz? En başkası sağa şimdi soğuk orbası da meni kalasam emneni tiresin oşulat kalsın. Bunday yaştın, ekön, üçön yaşar. Adam balısının emne yaşlılık bolsa oşun var bileyim. Özümün adına, ben özümün yüreğimin adına. Şahiyanın arjağında жүrsек дагы ата көргөн локчулап эне көргөн тоң чап болуп кыргыздын эч жерде калтырбай ушундай жайын дастарконду жайып маанайы жазырап ушул жерде ушундай элди чогултуп баталайын деген жакшы тирейинг бар экен. Бүгін 55 жылдың Кутман құрағы. 55 жаш болғандай өзімізге келіп тұрған, толып тұрған, ақылға толып тұрған уақытпен дағы көп